Айбек Жанышбекович, азыр сиздин презентация кылып койсок, чын эле айтканда өтө амбициозный планыңыз да бар. Ошону биз дагы баарын көрүп атабыз. Алгач эле шаар кичинеден жакшы жакка өзгөрүп жатат. Бирок бул жерде дагы көгөлөр дагы толуп тура, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт да. Мен ойлойм, акылдуудан башчың болсо адашпайсың. Сиз жаңы баш келип, бияктан мэриядан жаңы жетекчилер менен келип атасыз. Бирок баш болуу оңой, баштап кетүү кыйын экен да. Бирок мен сизге толук ишенем. Ошондуктан бүгүн эң негизгиси Бишкек шаарында чындыгында канча адам жашап жатканын белгилим келет жана ушул АТРден кийин, реформанан кийин канча жаран шаардык болот эсептелет да. Рахмат, урматтуу Карим Лемзарович. Бүгүнкү күндө 1.165.000 адам статистикалык маалымат катары катталгандардын саны айтылып атат. Андан сырткары кошулган айыл аймактарды, айылдарды алган болсок, эми 200.000дин тегереги деп атат, 132.000 деп атат. Бирок мен айтып кетейин, эми биз факт боюнча караган болсок, бүгүнкү күндө мектептердин нагрузкасы боюнча, бала бакчанын нагрузкасы боюнча, жолдорго болуп аткан нагрузканы эсепке алсак, бизде буга чейин Бишкек шаары факт менен 1,5 миллионду түзө тургандай эмеси бар. Андан сырткары кошулган айыл аймактар, алар дагы плотности чоң да. Ошондуктан бизде азыр Бишкек шаары фактически 2 миллиондун жакын 2 миллион тегерегинде адамдар жашайт. Рахмат. Анан 2024 жылга карата программанын иш планын жүзүгө ашыруу. Ушул жерде 9,5 миллиард сом каражаты каралган. Анын ичинде жергиликтүү бюджеттен дагы бюджеттик эмес булактардан дагы болот. Бирок бул маалыматтар административдик аймактык реформа менен эске алуу менен эсептелеби же эске алган жоксузбу? Ооба, эсепке алынган. Бүгүнкү күндө эгер биз бюджетибизди 32,5 миллиард сомду бекиткен болсок, ал жерде кошулган айыл аймактардын, айылдардын бюджети болгону 868 миллион сом акча каражатты түзөт. Ошондуктан биз дагы көптөгөн социалдык, бул жерден дагы айтылып кетти, мында элдер сезиш керек дегендечи, ошолорго дагы кошумчалап биз ар бир кошулган айыл аймакка 30 миллиондон дагы кошумча акча каражат карап атабыз. Анан бир мисал келтирип кетейин, мына биз жолдорду оңдоп атабыз да. Ошол алынган средствтерди дагы биз кошулган айыл өкмөттөргө жеткирип берип, ошол айылдардын жолдорун да оңдоп атабыз. Бул албетте АТРдин алкагында кошулган айылдардын эске алуу менен муктаждыктар өсөт да дагы. Бул жерде алкагында кошулган эске алуу менен жогоруда аталган багыттарында ийгиликтүү ишке ашыруу шаарында бюджетти канча көбөйүш керек да? Сиз салыштырма кылдыңызбы? Уруксат болсо, мен жооп берип коеюн ушул суроого. Мирлан Байгончоков, мэрдин биринчи орун басары. Карим Лемзарович, сиз туура маселени көтөрүп атасыздар. АТРдин алкагында бизге кошулуп аткан территориялардын биз азыр мүмкүнчүлүктөрүн, жанагы потребностторун анализдеп атабыз да. Ошого жараша анан кийин биз республикалык бюджет менен финанс министрлиги менен иш алып барайлык деп атабыз. Анткени биз дагы түшүнүп атабыз, биз азыр чогултуп аткан каражаттар толугу менен жетпейт. Ошого байланыштуу биз министрлер кабинетинде өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Жанагы Бишкек шаарында чогултулуп аткан салыктардын канчасын Бишкек шаарына буруу боюнча. Бул маселе боюнча кандай инвестицияларды тартуу пландалууда? Барбы жокпу? Инвестиция талып турган канча?
Негизинен мына Айбек Жанышбекович да өзүнүн баягы баяндамасында айтып кетти да, биз эл аралык өнүктүрүү фонддору менен да иш жүргүзүп атабыз. Ошонун алкагында жана Азия өнүктүрүү банкы менен биз электробустарды алып атабыз. Европа өнүктүрүү банкы аркылуу биз болсо газомоторный автобустарды алып келип атабыз. Будан тышкары болсо баяндамада белгилеп кеткендей, Бишкектин четинде жанагы Бишкек полигонун кайрадан куруп, жаңы завод куруп атабыз да ошону. Будан тышкары биз Бишкекте ГЧПнын алкагында 69 мектепте жанагы бассейнди оңдоп, ошол жерде ишти алып барып атабыз. Биз ошону Бишкектин сырткы келбети жөнүндө азыр жакшыртуу максатында турат экен, ошону жакшы экен. Бирок сунуштары абдан көп экен да. Сизгечи